Урматтуу каналдын көрүүчүлөрү, мен сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Ушул социалдык тармактардын колдонуучусу Жаратман Бол деген ник менен мага жазды эле. Азыркы милдеттүү телефондорду каттоо боюнча бир аз айтып келгилечи, түшүндүрүп бергилечи бул эмне деп. Эми бул боюнча дагы кыскача айтып кетейин. Бул деген Кыргызстанда билесиңер 50-40 күн мурда СМС келген, ушул милдеттүү түрдө каттаткыла деп. Каттабасаңар улуттук тармактарда ошо телефонуңар толук менен өчүрүлөт депчи. Сетте дагы симкасы да өчүрүлөт, ошол телефондун өзү дагы дезактивация сыяктуу нерсе болот деп түшүндүргөн да. Бул деген эмне нерсе? Телефонуңар такыр иштебей калат, чалбай калат деген сөз да. Улуттук тармактардын ичинде. Анан бул деген Кыргызстан үчүн жаңылык. Биздикилер биринчи жолу жасап атабы, ошоларда жок кандай эмес. Бул деген Кыргызстан үчүн жаңылык эмес да. Буну албетте баягы башка өлкөлөрдөн биринчи жасашкан, эң биринчи болуп ушул Америка Коңшу Шаттарында ойлоп табышкан. Аларда такыр анонимдүүлүк деген жок. Ар бир ошол улуттук тармакта калган телефон, катталган телефон толугу менен каралат, толугу менен текшерилет. Ал деген толугу менен көзөмөл астында да өкмөтүнүн. Анысы аз келгенсип, кээде ошол Америка Коңшу Шаттарынан каттабыдан өткөн телефондор башка өлкөлөрдүн да системаларында роуминг аркылуу каралат да мындай. Анан дүйнөлүк ушундай уюмдар бар. Дүйнөлүк уюмдар ар бир жасалган ошол качандыр бир кайсы бир өлкөдө өндүрүлгөн телефонго кандайдыр бир имейлерин тааный алат да, интернетке кирген сайын жана ошол мобилдик тармактарга кирген сайын. Ушундай нерсе ал жерден бери бар. Анан бул нерсе бизде да жок эмес болчу. Анан билесиңер, бир 2010-жылдары ошол 2010-жылдарга чейин, 2005-жылдардан кийин ошол 2007-2008-ге жакын болсо керек эле бизге көп ушул гезиттерге жазылган сорум системасы кирген депчи. Ал сорум система боюнча так ошондой эле ушул ар бир телефонду көрүшкө мүмкүн болчу. Жана ошол телефондорду албетте баягы аңдыш маселе эмес да, бир да өлкө үчүн бүгүнкү күнү дүйнө жүзүндө. Ушундай системага өткөн өлкөлөр бүт ушул биздин баягы телефондорго толук мындай кайда жүргөнүбүз, кайда катталганыбыз жөнүндө маалымат алганга толук мүмкүнчүлүктөр бар. Анан ушундай өткөн жылы жайында июндарда Түркияда жарыя чыккан, биринчиден баягы мобилизациядан качкан СНГ көбүнчө Орусиядан келген жарандарга мурун бир мыйзам боюнча үй алса болот болчу. Үй алып туруп, анан телефон менен бир нече 1-2 жыл жүрө берсе, Түркиянын ичинде маселе жок болчу да. Анан ушу Түркияда кандайдыр бир жол менен ушундай телефондордун саны көбөйө баштады. Ал телефондордон же казынага ошо бажыга төлөм түшпөйт, же алар катталбайт да. Анан жергиликтүү симкаларды алып иштете берет. Анан алар көрөт да, ошо телефон катталган эмес, бирок имей катталган эмес, имей бар, көрүнөт, катталган эмес, бирок телефондо жүрөт да абонент катары. Анан алар ушундай мыйзам чыгарышты: эгерде ошо башка Кыргызстанданбы, башка өлкөдөн, Орусияданбы келген жаран Түркияда 6 айдан ашык жашап туруп, 6 айдын ичинде телефонун каттатып ийсе, ошол телефонун каттоо көлөмү $460 болчу да. Ошол $460 төлөбөсө, анда телефону толугу менен улуттук тармактан өчүрүлөт деп айтылган да. Түркияда ушундай мыйзам чыккан. Ошондуктан баягы Түркиядан башка телефон менен келип, жарым жылдан ашык жасасаңар, телефонуңар өчүп калат. $460 төлөсөңөр, телефонуңар иштей берет да. Ошо катташ керек расмий түрдө. Анан өткөн жылы август-сентябрларында Өзбекстанда да ушундай мыйзам чыккан. Өзбекстанда ошол атайын каттатылат да, телефондор. Катталат, жана ошол телефондоруңар Өзбек өкмөтү үчүн 2 төлөм кетет. Бул бир төлөмү ошол системаны, аны байкоо жана көзөмөлдөө системага бир төлөмү кетет, төлөмдүн бир көлөмү. Анан калган акчасы болсо ошо бажы төлөмгө кетет да. Анан ушуну менен баягы аткезчиликке каршы чара да кандайдыр бир. Анан Кыргыз мамлекетинде негизи ушул аткезчилик көп деп айтылган. Мындай да, мен деген атайын келишимдерге кол койгом. Мен деген ушул нерсени ичинен билем, ошон үчүн мен сыртын эле айта алам, эл аралыкка ачык маалымат гана айта алам. Ички маалыматын айта албайм да, тилекке каршы. Бир четен жакшы да, ички маалыматын эми билиштире кереги жок да эч кимге. Ошон үчүн мен так сандарды айта алам, бирок Кыргызстанда аябай көп аткезчилик болгон, аябай көп да. Анан ошол аткезчиликке каршы бул чара. Импортерлор көп учурунда телефондор алып келгенде каттаган эмес, бажы төлөмдөр төлөгөн эмес. Башка өлкөгө деп алып кетип баратып, анан Кыргызстан ичинде сатып ийген. Анан ошондой импортерлорго каршы бул чара да. Алар төлөш керек, ушу регистрациялык, анан бажылык төлөмдөрдү алар төлөш керек да негизи. Алар милдеттүү да ошол регистрация каттоого,
улуттук системада алар милдеттүү калат того. Бирок кээ бир учурда баягы биздин кээ бир жарандарыбыз сырттан алып келет телефондорду, сырттан сатып алат. Анан алар да импортер болуп эсептелип калат. Жана өлкөнүн ичине киргизгенде алар да ушул төлөмдөрдү төлөгөнгө милдеттүү болуп калат да жаңы мыйзам боюнча. Ошол анонимдүүлүккө кооптулук барбы? Биринчи жооп анонимдүүлүк 2005-2007 жылдан баштап жок да такыр. Сиз эгерде мисалы үчүн кандайдыр бир аябай чоң сырларды сүйлөгөн болсоңуз, телефонуңуздун жанында жатса, же WhatsApp аркылуу, Telegram сигнал болуп кай жерден жазбасаңар, эгерде керек болсо, башка өлкөлөрдө, биздин өлкөдө аны көрөт, жеңил көрөт да. Андан сырткары, эгерде баягы телефондо аябай кооптуу маалымат сактасаңар, ал да көрүнөт да. Анан ошон үчүн баягы телефонду контрабанда менен алып келсеңер, албетте көрүнөт. Имейиңер бат көрүнөт да. Анан ошон үчүн мыйзам чегинде жүргүлө да, жаман нерселер жасабагыла. Мындай Кыргыз өлкөсүнө каршы эч кандай иш жасабагыла да. Жүзүңөр ачык болсо, анда сиздер коопсуздукта болосуздар да. Мындай эгерде мындай жеке жашоого кооптуу десеңиздер, ооба кооптуу айтайын. Телефонго жеке жашооңордун аябай баягы сезимталдуу маалыматтарды салбагыла да, мисалы үчүн. Мамлекет тарабынан ушундай милдеттеме бар, алар деген мына финансылык маалыматты эч болуш керек, колдонсо мыйзамда бар, мыйзам чегинде ошол мамлекеттик органда бирөө ушундай нерсени жазса, аны жазаласа болот да, кагаздарды жыйнап келтирип, баягы далилдерди жыйнап келтирип. Ал эми сиздердин жеке кандайдыр бир фотоңор сыртка чыгып кетсе, ал үчүн да мамлекеттик кызматкерлер жооптуу, жазаласа болот, аларга каршы чыкса болот. Негизи информация ушунча көп баягы телефон колдонуучулардан. Ал бүт информацияны анализдөө өтө оор да. Ошон үчүн бир гана керектүү адамды эле билсеңер, ошонун телефон номерин билсеңер, жана имейлин билсеңер, ошону гана басып карашат да. Негизи дүйнө жүзү боюнча ушундай атайын укук коргоо кызматтары. Ал эми негизи жалпы жарандарды мындай эч кандай мындай каттоолорго, кооптуу каттоолорго түшпөгөн жана эч кандай мындай мыйзамга каршы иштер жасабаган жөнөкөй жарандар мындай катардагы мага окшогон, силерге окшогон ушундай жарандарды, алардын информациясы ушунча көп. Ушунча көп информациянын арасында албетте аякта мындай сезимталдуу информация көп болсо дагы жеке, ал жеке маалымат ушунча көп. Аны анализдөөгө бир да адамдын мээси да убактысы да жетпейт. Ошон үчүн бир 100дү караса керек, 1000ди караса керек. Бирок 6 миллион, 7 миллион эч качан карабайт да өкмөт. Ошол анонимдүүлүк боюнча. Ал эми дагы бир суроо болду эле. Анын кесепети кандай болот депчи. Экономист катары мындан жана ошол мамлекетке күйгөн адам катары мен бир гана пайда көрөм да. Импортерлор милдеттерин аткарат. Коопсуздук да кошумча көбүрөөк да. Ошондой. Башка эч кандай детальдарды айтууга мүмкүн эмес да. Эң негизгисин мен сиздерге айтып бердим. Калган мындай баягы Америка Кош Штаттарда кандай система, Туркияда кандай системанын баары интернетте бар. Булактарды, ошо бир нече булактарды мен ушул видеонун сүрөттөмөсүнө калтырып коем. Анан жакында бир кулактандыруу болот менден. Ошо бизнес планды жазайын, үйрөнөйүн десеңиздер, менден ошо YouTube аркылуу бере турчу бирок курс болот. Ошо боюнча маалыматты мен деген видеонун видеонун сүрөттөмөлөрүнө бере баштайм. Анан ошол видеолордун көрүп, аяктан сүрөттөмөлөрүнө кирип өтсөңөр болот, маалыматты бирсеңер болот. Анан ошол курстарды окуп, тесттен өтүп, анан андан аркысы өзүңүздөр ошол жөнөкөй бирок сапаттуу жана аябай жарамдуу банктан кредит алганга же инвесторлор менен сүйлөшүп, инвесторлордун акчасын тартканга бизнес план жазганды үйрөнүп каласыздар. Андай эмесе эмки роликтерден көрүшкөнчө.